Таңқы мейман түрмөгү бүгүн Кыргыз улуттук филармониясында таланттуу сүрөтчү, спорт шебери, айтылуу актер Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдык мааракеси өтөт. Ушул жаатында мыкты чыгармалар да жаралган. Ошол чыгармалар, ошол клиптер туурасында кеп кылыш үчүн атайын конокторубуз бар. Мындайча айтканда, Сүймөнкул Чокморовдун экинчи өмүрү тууралуу, анын артында анын образдарын көрүп чоңойгон режиссерлорубуз дагы эмгектерин жасашууда. Тагыраак айтканда, бүгүнкү биздин коногубуз Көкөлөт көңүлдөрдү аталыштагы клиптин жаратуучулары. Ооба, режиссер Медин Учкеев, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү акын жана обончу Динар Мамбетакунова жана Жылдыз Өмүралиевиче бизде конокто. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Саламатсыздарбы. Келиңиздер. Терге өтүп, орун алып бериңиздер. Динаржа, жакшы келип алдыңызбы? Саламатсыздар, жакшы. Бүгүнкү мааракеге эң сонун белектерди камдаган экенсиз, ыр белектерди. Бул чыгарма кандайча жаралып калды жана канча болду эле убакыт? Бул чыгармага бир 10 жылдын жүзү болуп калды. Клип болуп тартылып калышы дагы бир өзүнчө бир башкача бир жол менен жаралып калды эле да. 2015-жылы Рамазан айында Кадыр түнтүнү бала чака менен уктабайлы, тозолуу деп жатып, анан таң ата чырым этип уктап кетиптирмин да. Анан жанымда Сүймөнкул ага отурат. Анан Динарка, сен Сүймөнкулдун өңүндөй деген дагы бир ырыбыз бар. Ал буюрса бүгүн чоң салтанатта аткарылганы жатат. Аны тартпай сен Жамиляны тарт деп мага айтты. Анан Сүймөнкул ага кайсы Жамиляны тартам, каяка тартам деп түшүнбөй суроо салсам, сен Көкөлөт көңүлдөргө Жамиляны тарт деди. Анан ойгонуп кетсем түшүм экен. Таң жеп салып, таң атып келатыптыр, ушундай ыйык күн эмеспи? Анан ойлодум, Медин деле ушул таңды тосуп уктабай турса керек деп анан телефон чалдым. Ооба. Мединге анткени Медин болуп берки клипти тарталы деп белсенип атканда, жана Чокморовдун өңүндөйдү. Мединге звонт етсем, бала чакасы менен Медин дагы Кадырдын тосуп жатыптыр. Медин ушундай болду десем, эжеке азыр эле жөнөтүп коюңуз Көкөлөт көңүлдөрдү. Угайын деди. Жөнөтүп койсом, кайра эле тез эле жооп берди. Даана Чыңгыз Айтматовдун Жамиля чыгармасынын сюжетине төрт тарабы төп келген ыр экен. Эже, бул бекеринен белги болгон жок, бул аян түз. Ошол Көкөлөт көңүлдөрдү андан көрө биринчи тарталы деп, анан ушул мына ырчы кызыбыз Жылдыз Өмүралиева ырын аткарган, 2012-жылы концертте аткарган ошол ырыбызды анан тартып калдык. Жылдыз, кандайча сиз ырдап калдыңыз? Бул ырды Динар эже сунуштады. Анан мындай залкарлар жөнүндө ырдалаганда чындыгында ырдаш керек болду. Сөзсүз анан сунуштаганда эле ырдын сөзү обону бири-бирине айкалышып, сөзүнүн мааниси да абдан сонун. Обону дагы анан дароо эле ырдадым, макул болдум. Медина, сиз айтсаңыз, эми ошол Жамилянын кайра жаралышы? Кадрда, мисалы, Динар эже бир элестер менен обондорду жаратып, бир башкача болот болсо, сиздики көз алдына тартып бериш керек да ар бир көрүүчүгө. Туура, албетте, эми бул улуу инсандарга кайрылуу, биздин ушу Сүймөнкул агабыздай болгон улуу инсандарга кайрылып, алардын баягы кинолордун образдарын кайра жаратуу албетте ар бир чыгармачыл адам үчүн дагы, биз үчүн, жаштар үчүн аябай сыймык. Себеби алардын басып өткөн жолдорун биз улуу агаларыбыздан да угуп келип атабыз, ал кишинин кандай улуулугу. Анан албетте кинодагы бир оригиналдуу өзгөчө кино. Анан биз чыгарманы укканда ошол кадрлар ушулар Жамиляга арналып чыгаргандай болот экен да. Бул жерде Чыңгыз агабыздын улуу инсандын чыгармасы болуп атса, аны менен кошо ушул жердеги Даниярдын образы болуп атса, биз үчүн дагы сыймык болду биринчиден. Анан экинчиден тартуу учурунда дагы албетте кыйынчылыксыз эч нерсе болбойт, бирок тартуу учурунда дагы биз ошол кадрларды кайра өзүбүз көрүп аткандай, ошол арабалар, же болбосо ошол даңгыр талалар, буудай талаларды көргөндө эмнегедир биз өзүбүз дагы ошонун арасында жүргөндөй болуп, тартуу учурунда дагы бир элестетүүлөр көп болду да. Жамилянын образын кайрадан Жылдыз аткаргандай болду, айкалыштырды да. Анда клипти көрүп алганан маегибизде улантпайлы. Кайсы жерде тартылды клип? Ысык көлдүн
Ысык көл районунда Семеновка айылында. Күнгөй тарабы да? Ал жерде дагы бир мыкты жигит Алдашев Азизге учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиргим келет. Арабаны да тапты, ат жигергенге атты да тапты, Даниярдын образындагы жигитти да тапты. Ошол азыр көрөлүчү Жамиланы, бүгүнкү күндүн заманбап Жамилясы. Режиссер Медин Учкеев, биздин режиссерубуз даяр болсо клипти көрүп алып туруп, анан маектеп алабыз. Бул чоң эмгекиңиздер менен албетте куттуктайбыз. Чоң эмгектин артынан жаралган, сонун ийгиликтүү иш болгон экен. Өзгөчө аткаруучулук чеберчиликте эң мыкты болгон, үн, келбет баарына бап келиптир. Образды ким кандай түзүп чыкты? Медин режиссерубуз. Бул жерде баягы айта кетчү нерсе, ошол учурдагы Жамиля болсо, азыркы учурунда Жамилясы катары колдондук. Аны менен кошо бул кишинин да үнү, анан келбети эмнегедир Жамиляга окшошуп кетет экен да. Анан ошол себептен азыркы учурдагы Жамиля катары образ жараттык да. Ошол арабаны ошондой болсун деп
өзүңүз бүт Ары бери костюмер да, сиз да, Баарыбыз эле да азыр бизде Медин билесиздер да. профессионал да. Үркүн тасманын башкы режиссеру Медин анан жаратты да. Оңой деңиз. Дагы кандай ийгиликтерге жетет деп ишенесиздер бул клип? Эми элге элдин мындай сүймөнчүлүгүнө ээ болсо, ушу Эң башкысы элдин жүрөгүнө жетсе, жүрөгүнө жетсе. Бул клип байма-бай Чыңгыз Айтматовдун өткөн жылы 90 жылдыгына карата маданият программасынан берилип турду. Ошондой конокторду мааракеге арналган маектеринин арасында маданият тил каналы дагы берип турушту да, Эми көрүп жакшылап жатышты. дагы ротация кылыңыздар демекчибиз, мамлекетке ишенбей өзүңүздөр дагы. Көкөлөт көңүлдөрдү дебей Жамиля деп койсо кандай болмок? Бул Жамиля деген Бул башында тема сүйүү, махаббат темасы да. Анан ырдын текстин жазып атканда ушу жүрөктүн ачкычын тап ачсаң жакшы деп жалпы мындай махаббат темасына арналган сөздөр эле да. Башында Жамиля экенин мен деле билген эмесмин. Жанагынтип аян түш болуп Сүймөнкул ага өзү Жамиляны тарт, көкөлөт көңүлдөрдү дегенде анан бир кызыктай бир белги болуп, анан Жамиля болуп калды да. Бул чыгарма демек жаралуу алдында эле, ошол тартырал алдында эле аян берилген экен. Сизге кандай сезимдер болду? Съемка учурунда, ырдырдап атканда? Мага эң биринчи кандай айтсам, абдан жакшы эле сезимдер болду. Бизге биринчи эже Динара эже ырды сунуштаганда эле обону жакты, сөзү дагы жакты. Анан жакшы эле, жакшы баягы азыркынын Жамилясы болушту эле өзү өтө оор болуш керек. Кандайсын айтат, кандай мактоолорду айтышат. Ой, азыр эми ар кандай адам бир ой пикир арбашкан. Хейтерлер кандай эмне дейт деп. Анан баягы ошол образды жаратууга аракет кылдым. Болушунча дебейинби, чындыгында эле. Ошол. Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деп азыр дагы бир ырдалат. Бул ыр буйруса бүгүн дагы мамлекеттик Кыргыз улуттук филармониясында да ырдалат экен. Ушул ыр туурасында айтсаңыз. Бул ырдын жаралышы ушул ырга клип тартамын деп белсенип тургандан Жамиляга болуп кетпедикпи? 7 жыл мурда жаралган. Ал кезде Бакыт Жакыпов консерваториянын студенти эле. 7 жыл өтүп кетиптир андан берки мезгил. Анан Бакытка жыл сайын жолуккан сайын Бакыт ырыбыз бук болуп жатат, ушу чыгара албай жатабыз, элге качан тартуулар экенбиз деп ушундай бир камтама болуп жүрдүм. Медин болсо шашпай туралы, сааты чыккан күнү чыгат деп айтып жатты. Башка клиптеримди тура калайын деп. Анан сааты келип жакында бул ырдын тушоосу кесилди. Номер 10 профессионалдык лицейдин ачылышында Сүймөнкул Чокморовдун ысмы берилип, Сүймөнкул Чокморовдун музейи ачылып, кызыл лента кескен күнү лицейдин директору Жаманкулова эжекебизге дагы ыраазычылык билдирем. Ырдын да тушоосу кесилди да 5 ноябрда. Бүгүн дагы бизде презентация катары жалпы коомчулукка, жалпы коомчулукка. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, назар салыңыздар. Калый Молдобасанов атына Кыргыз улуттук консерваториясынын вокал кафедрасынын окутуучусу бизде конокто Бакыт Жакыпов, Москвадагы Романсиаданын жеңүүчүсү, дал ушул Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй аттуу Динар Мамбетакунованын керемет ырын сиздерге арнасын. Бакыт, баштай берсеңиз болот. Толук көчмөн элдин тормушун айтып берсе кубулжуган комузун Сүймөнкулдун сын келбетимин өзү айтып турат өңү түзүн ай кыргыздын Сүймөнкулдун сын келбетимин өзү
айтып турат үміт үзін ай қырғыздың. Айгүл манас бабабыздың ұрпағы, ақ қалпақты қырғыз елдің шоңқары, ақ шындықты тарту қылып тасмада, ат көтергіз асыл емгек ай жұмшады. Ақ шындықты тарту қылып тасмада, ат көтергіз асыл емгек ай жұмшада. Сүрөткө жан киргендей, бүт дүйнөнү эркименен жеңгендей, сүймөн кол ай көлүңдөй айбаттоо, кыргыз өңүп чокморуктун ай өңүндөй. Сүймөн кол ай көлүңдөй айбаттоо, кыргыз өңүп чокморуктун ай өңүндөй. Сүймөн кол ай көлүңдөй кайраттоо, кыргыз өңүп чокморуктун ай өңүндөй. Кыргыз өңүп чокморуктун ай өңүндөй. Динар Мамбетокунованын Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндө аттуу мыктырын Бакыт Жакуповдун аткаруусунда тыңдадык. Бүгүн буюрса улуттук филармонияда да ырдалат экен, булар. Бул Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген сөздү эң биринчи улуу акыныбыз Жолон Мамытов ага айткан эле. Анан ушул сөздү өзөгүнө алып, ушул сөздөн улам анан ыр жаралып калды эле. Мейдин ушул клипти да көрсөк болобу? Буюрса бул ырга да тартып. Буюрса. Мен деле клип тартым, анан кээде ушундай улуу инсандарга кайрылуу болгондо, бир чоң адамдар болгондо албетте биз да жан дүйнөбүз менен аракет кылабыз. Деги эле ушу сиздин жашооңузда, чыгармачылыгыңызда Сүймөнкул Чокморов кандай таасир берди? Деги эле кандай? Сүймөнкул Чокморов бир тараптуу залкар эмес, эки тараптуу залкар да. СССРдин эл артисти, СССРдин актер, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, ошондой эле комузда, домбурада ойной билчү, ошондой эле устачылык, каскадерлук, спорт чебери, мастер, көп тараптуу залкар экен. Бул киши ар бир эле атуулга кумир болсо керек деп ойлойм. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш-чарада сиздердин чыгармаларга дагы бийик баалар сөзсүз түрдө берилет деген ойдобуз. Чокморов, Сүймөнкул Чокморовдун образдары мына ушинтип азыркы жашообузда кийинки муунга сиздердей болгон инсандарга дагы үлгү болуп жүрө берсин, таасир берип жүрө берсин, эргүү берип жүрө берсин. Чоң рахмат. Рахмат келгениңиздерге. Да сиздерди узатып коелу да. Биз болсо сапарыбызды улантып өрөмөкчүбүз. Келген конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Дагы мыкты чыгармаларды күтөбүз сиздерден. Ийгилик. Дал ушул конокторубуз бүгүн саат туптуура 11-де Кыргыз улуттук филармониясында СССРдин эл артисти, Кыргыз СССРдин эл сүрөтчүсү, волейболчу, комузчу, домбурачы деп айтып атпайбы, Сүймөнкул Чокморов агабыздын 80 жылдык мааракесине катышат. Алар сахнада жаркырап чыгышат. Эгерде убактыңыз болсо, барып келсеңиздер дагы болот. Биз болсо сапарыбызды уланта беребиз.